магистр Тубатбеков. Эркин тур. Эркин тур. Студенттердин мекенге болгон патриоттук сезимдерин күчөтүү жана аларды шамдагайлыкка тарбиялоо максатында Майлуу Суу шаарындагы Борбор Азия коллежинин студенттери арасында аскерге чейин даярдык боюнча кан эмесе жигиттер деген аталышта кароо сынак өткөрүлдү. Мекенчиликке өз мамлекетин коргоого, патриот болууга бала бакчадан баштап тарбиялоо керек экендигин, ошону менен бирге жаш өсүп келе жаткан муунду туура тарбиялоо, аларга өз убагында туура багыт берүү биз богу жаранга да жүктөлгөн. Иш-чара аскерге чейинки даярдоо сабагында үйрөтүлгөн көндүмдөр боюнча берилген тапшырмалардын таймашы менен коштолду. Таймаштын шарты боюнча командалар саптык катарга ыр менен басуу, жоокерлердин машыгуусу өңдө жоокердин жашоосун чагылдырышты. Эркек балдардан кем калбастан кыздар командасы да балдар менен тең тайлашып, ар бир тапшырманы мыкты аткарууга алышкан. Ата мекенди коргоо бул өзү негизи не только эркектердин обязанности, бирок кыздардыкы деле. Ар бир адам, ар бир кыргызстан, ар бир жараны өзүнүн мекенин сактоого укуктуу. Анткени биздин ата бабаларыбыз Кыргызстанды сактап келген, биз деле аны сакташыбыз керек. Чак тебишти үйрөнүп атабыз. Автомат чачуу, кайра сборка кылышты үйрөнүп атабыз. Дисциплинага үйрөтүп атат бул сынак. Катышканда өзүң сезимдерин чыгарып, ата мекенди коргоого даярдайт, ата мекенди коргоого даярдыгын көрөт. Сынактын башка эле максаты жаш өспүрүмдөргө туура багыт берүү, ошол эле учурда патриоттуулукка, мекенчилдикке үндөө болуп саналат. Ал менен катар эле балдарды жаштынан эле тартипке, жоопкерчиликке үйрөтүүгө багытталган. Ар бир мамлекет үчүн анын көз карандысыздыгы, анын бүтүндүгү эң негизги максат. Ушул максатты ишке ашырууда биздин окуу жай Борбордук Азия колледжи февраль айында бир топ иш-чараларды пландаштырылган. Жат жазуулар, дил баяндар, ачык куратордук сааттар. Мына бүгүн дагы аскерге чейинки даярдык боюнча кан эмесе жигиттер деген кароо сынагыбыз өтүп жатат. Мен ойлойм, ушул жердеги кароо сынакка катышып жаткан биздин жаш ата уулдарыбыз келечекте Кыргызстандын элин, жерин, намысын коргогон, мекенди өнүүгө, өсүүгө салым кошкон жарандар болот деп ишенем. Бул таймашка Майлуу Суу шаарындагы аскер комиссары, аскер бөлүмүнүн башчысы, шаардык прокурор, ички иштер бөлүмүнүн башчысы баштаган бир топ жетекчилер чакырылып, таймашка өз калыстыгын көргөзүштү. Бүгүн 8 команда даярдыкта өтүп атышат. Азыр эми күчтүүлөр билинет. Азыркы мына жюринин составы бүт көзөмөл кылып карап турабыз. Мыктуу даярданышкан баары. Бул негизги максатыбыз ушу жаштарды мекенге болгон сүйүүсүн күчөтүү, өркүндөтүү максатында өткөрүп жатабыз. Калыстар ар бир кылган булардын команда бергендери, баскан шактары кандай шаг. Өзгөчөлүктөрү бул жогорку деңгээлде даярданышыптыр бүгүнкү өзгөчөлүктөрүчү. Бул коллеждин студенттери жогорку деңгээлде даярданышкан бул сынакка. Мекенди коргоочулардын майрамы кайраттуулук, каармандык жана атуудук ариеттин чыныгы үлгүсү болуп саналат. Ал эми мындай уюштурулган иш-чара өсүп келе жаткан муундун өз мекенине болгон сүйүүсүн арттырат. Маалымдалгандай, бул өңдүү сынактар аталган коллежде бир топ жылдан бери колдоого алынып келет. Эске салсак, ушул учурда Борбор Азия коллежинде 8 багытта 400дөн ашуун студент билим алып келишет. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Майлуу Суу шаары.